Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Кээде тез аранын ичинде бирок аябагандай даамдуу тамакты даярдоого туура келет. Дал ушундай тамактардын бирин келиңиздер дароо эле баштайбыз. Казанды ысытып алып, өсүмдүк майын куябыз дагы. Май ысыгандан кийин 3-4 пиязды, албетте көлөмүнө жараша, каалаган формада туурап алып, кызарта кууруп алабыз. Андан кийин мен тооктун этин салып жатам, анткени бул тез арада даяр болуучу тамагыбыз болгондуктан тооктун эти баарыбызга белгилүү 20-30 мүнөттө бышып калат. Этти болжол менен 4-5 мүнөттө кууруп алабыз. Баардык суусу бууланып чыкканча, андан кийин жарым аш кашыктай туз кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин бир сабизди дагы ичкерек кылып туурап 1-2 мүнөттө кууруп алабыз. Эми 1 аш кашык томат пастасын кошуп, көпкө деле куурубайбыз, жөн гана жакшылап аралаштырып, аркасынан дароо эле татымалдарды салабыз. Эң негизги татымалдарыбыздын бири бул атайын лагман үчүн кошулган татымал, базарларда сатылат. Алсаңыздар болот. Ошондой эле бир аз кара мурч жана кааласаңыз ачуу же таттуу калемпирден кошуп койсоңуз болот, өзүңүздүн татымыңызга жараша. Жана ушундай убакыттын тардыгында бизге абдан жардам болгон бул биздин лагманга атайын даярдап алган кошулмабыз. Видеосу каналымда бар. Кышкыга даярдык аттуу плейлистке кирип көрүп алсаңыздар болот. Жасоо жолун эң эле ыңгайлуу, тез даяр болот. Көпкө деле куурубайбыз. Банканы ачып, салабыз дагы жакшылап аралаштырып, үстүнө бир аз суу куябыз. Суу эт менен башка азыктардан ашып кетпеши керек. Бирдей тегиздикте куюп, отту азайтып, 5-10 мүнөттө кайнатып алабыз. Ага чейин камырыбызды бышырып алсак болот. Камыр бизде бүгүн дагы бир тез даяр болгон лагмандын камыры. Бул азыркы учурда мен колдонуп жүргөн сүйүктүү Сезара фирмамдын камыры. Абдан даамдуу, ошондой эле эзилип дагы кетпейт. Кайнаган сууга салабыз. Жарым аш кашыктай туз кошуп, болжол менен 7-8 мүнөттө кайнатып алабыз. Ушу менен тамагыбыз даяр болот. Достор, мына ушундай тез аранын ичинде даяр болгон тамактар албетте баарыбызга керек. Айрыкча мен иштеп жүргөн айымдарды абдан жакшы түшүнөм. Жумуштан кечинде келип, ары бери тез-тезден бирок даамдуу тамакты даярдап койсок, албетте үй бүлөбүз дагы, өзүбүз дагы абдан ыраазы болмокчубуз. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бул жерде камырдын ордуна албетте гречка, макарон, күрүч же болбосо кесменин башка дагы түрлөрүн колдонсоңуздар болот. Баардыгы өзүңүздүн каалооңузга жараша. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюуну унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.